Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Bardıq maqtoolor Allah subhanahu wa ta'alaga bolsun. Jananın salamı rahmatı süyüktü elçimiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bolsun. Barımızga belgili Allah subhanahu wa ta'ala insandı bir ele maksatla jaratkan, özüne ibadat kılуу üçün. Her bir insan, her birimiz bu jaşoodо sınavdabız. Allah Teala her bir insandı arkanda kılıp jaratkan. Ke bir insanga baylık bergen, ke bir insanga baylık bergen emes. Her bir insanın jaşoosу arkандай. Kanday учурда болбосун, her biri sınavda, her biri oşol berilgen jaşoосу аркылуу Allah subhanahu wa ta'alanın razılığını tapsa bolot. Bay özünün baylığını сактоосу менен, кедей özünün ibadаты менен, дагы башка малдар менен Allah subhanahu wa ta'ala жана ошондой эле пайгамбарыбыз бул динде ар бир нерсенин жолун көрсөткөн. Керек болсо кантип акча табыш керек, аны кантип иштетиш керек. Бушунун жолундагы Allah Taala Kur'anda айтып жатат: "Валлазина иза анфaqu лам юсрифу ва лам яктуру ва кану байна залика qawama." Allah Taala'nын чыныгы сүйкүмдүү пенделеринин сыфаты. Алар акчаларыны, байлыктарын короткондо өтө эле чектен ашып исрафтан кылышпайт, жана өтө эле бакылдык кылып сараңда болуп кетпейт. Ушул эки жолдун ортосунда орточо болуп беришет деген. Ошондуктан жана ошондой эле хадистин мазмунунда келген адам кыямат күнү 5 нерседен суралмайынча бир да кадам алдыга жылбайт. 5 нерседен суралмайынча. Ошолордун бирөөсү ан малихи минайна иктасабаху ва фи манфaqahu. Байлыгынан кыяматта суралат. Кайсы жол менен, кандай жол менен тапты? Халал жол мененби, харам жол мененби? Жана аны кайсыл тарапка кандай жолго иштетти? Халал жолго иштеттиби же харам жолго иштеттиби? Көптөгөн бай адамдар бар, байлыгыны кандай жол менен тапканыга маани да бербейт, жана кандай жолго коротконуга да маани бербейт. Харам жолго иштетет, зынага, башка нерселерге, жаман нерселердин ачкычы болот. Бирок бай Allah Taala үйрөтүп атат, исрафта кылбайт, сараңда кылбайт. Ушул эки жолдун ортосунда болот дейт. Ошого пайгамбарыбыз дагы хадисинде айткан: "Ас-сахию карибу миналлах", берешен, байлыгын сарптаган адам Аллага жакын болот, карибу минал жанна, бейишке да жакын болот, баиду минан нар, тозоктон алыс болот. Жана ошондой эле тозоктон алыс болот, бейишке жакын болот. Вал бахилу баиду миналлах, сараң адам бул Алладан да алыс болот, жана тозокко жакын болот, жана элдерден да алыс болот деп айткан. Ошондуктан ар бирибизге Allah Taala мүмкүнчүлүк берсин, кандай акча, байлык берсе ошону туура жолго иштетүүгө. Пайгамбарыбыз айткан: "Ас-садакату раддул бала", садака ар кандай балелерди кетирет деп. Бул колубуздагы байлык, бул биздики эмес. Бул Allah Taala берген убактынчалык биздин колубуздагы бул аманат. Ошондуктан ар бирибизге Allah Taala мүмкүнчүлүк берсин, кандай акча, байлык берсе ошону туура жолго иштетүүгө. Пайгамбарыбыз айткан: "Ас-садакату раддул бала", садака ар кандай балелерди кетирет деп. Бул колубуздагы байлык, бул биздики эмес. Бул Allah Taala берген убактынчалык биздин колубуздагы бул аманат. Эң кайсыл байлык биздики? Эгерде сиз ошол колуңуздагы байлыгыңыз, акчаңызды акыретиңиз үчүн жөнөтүп, сарптап садака кылып калсаңыз, мына ошол сиздин байлыгыңыз. Болбосо калганы бардыгы сиздин артыңыздагы калган мураскорлоруңузга, балаңызга, башкаларга калат. Адам өлгөндө анын үч нерсеси ээрчи барат, анын үй бүлөсү, анын байлыгы жана кылган амалы. Көмүлөт, бардыгы кайтат, байлыгы, анын үй бүлөсү кайтып кетет, анын амалы аны менен чогуу кыяматта кабырында чогуу бирге болот. Ошондой эле сиздин байлыгыңызды сарптап калган болсоңуз, жакшы жолдорго иштетип калган болсоңуз, Алланын жолуна берип калган болсоңуз, мына ошол сиз менен чогуу кабырда да, акыретте да сизге жардамчы болот, амал болот. Allah Taala баарыбызга ошол жакшы жолдорго, Алланын жолуна саптаганга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.